Кыргызстан энергетикалык каатчылыкка кабылдыбы? Анын себептери эмнеде? Майнинг фермалардын жайылышыбы, көп кабаттуу турак жайлардын арбын салынышыбы, жаңы конуштардын көбөйүшүбү же кургакчылыкпы? Бүгүнкү чыгарылышта быйыл кыштан кантип чыгабыз, свет өчүрүүлөр болобу деген суроолорго жооп издеп, Кыргызстандагы электр энергиясынын тартыштыгын талдайбыз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Өкмөт электр энергиясын кантип үнөмдөөнүн аргасын таппай жатса, суук түшкөндө светсиз калган жарандар жарыкты эптеп күйгүзүүнүн айласын издешүүдө. Элдин талабы мэриядан бирөө келип биздин светти чечип берсин. 2 күндөн бери свет жок, балдарыбыз тоңуп калды дешип атат. Кыргызстандын дээрлик тең жарымын электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул суу сактагычы жылдан жылга соолуп баратат. Токтогул КЭСи токтоосуз иштеши үчүн ал жакта суунун көлөмү 19 миллиард кубометр болуусу шарт. Учурда анын көлөмү 11 миллиард кубометрден араңдан зорго ашат. Азыраак сакан. Болтурбаган ишти болтурабыз азыр. Эгер Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 6 же 7 миллиардга чейин азайып кетсе, анда КЭС авариялык кырдаалга кептелип, иши үзгүлтүккө учурайт. Кесепетинде свет өчүрүүлөр башталат. Мисалга, өткөн жылы ушул маалда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 14 миллиард кубометрди түзгөн. Кыш бүткөндө суунун көрсөткүчү 8 миллиард 600 миллионго чейин түшүп кеткен. Тагыраагы кыш мезгилинде Кыргызстан электр энергиясы үчүн 5,4 миллиард кубометр сууну сарптаган. Кудайды карап уурдасаңар боло. Эмнени отуп? Эмне. Светти да. Эми эсептеп көрсөңүз, азыр биз кыш мезгилине 11 миллиард 300 миллион кубометр суу менен аттанып жатабыз. Былтыркы эсеп менен алганда кыш бүткүчө суунун дагы 5,4 миллиард кубометрин колдонсок, анда Токтогул суу сактагычында болгону 5 миллиард 900 миллион кубометр суу калат. 5 миллиард 900 миллион кубометр суу менен Токтогул КЭСи ишин уланта албайт деп энергетиктер коңгуроо кагышат. 1 киловатты иштеп чыгуу үчүн 1 литр керектелсе, 2 литрден керек болуп калат. Суунун көлөмү канчалык төмөн болсо, суу ошончолук көп коромжу болот. Бул себептүү энергетиктер электр кубатын үнөмдөө максатында айрым чектөөлөрдү киргизишти. Сейил бак, көчө, базар, кафе, ресторандарга койгон бөгөттөрдүн үстүнө карапайым тургундарды үймө-үй кыдырып, электр кубатын көп талап кылган жылыткычтарга мөр баса башташкан. Социалдык тармакта талкуу жараткан сүрөт абоненттин үйүндө болгон эмес, азык-түлүк дүкөнүндө болгон. Ал магазиндин 2 тараптуу келишимдин негизинде ашыкча электр шаймандарына абоненттин макулдугу менен пломба басылып, жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эмне үчүн Кыргыз өкмөтү мынчалык катаал чараларды көрүүгө аргасыз? Анда анын себептерине токтололу. Тог этер жерин айта турган болсок, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда акыркы жылдары кургакчылык күч алууда. Климаттын тынымсыз өзгөрүшү сууларга түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Мөңгүлөр демейдегиден кеч эрип, тоо чокуларына кар көп түшпөй, же жетишээрлик жаан жаабай, дарыялар толбой жатат. В горах, откуда берет начало Сырдарья, из-за глобального потепления становится все меньше ледников. Негизги ролду Сырдарья ойнойт. Анын башаты Кыргызстанда. Дал ошол Сырдарьяга куюла турчу суу Нарын дарыясынан агып келет. Ал эми Нарын дарыясынын суусу алгач Токтогул суу сактагычында топтолуп, жай мезгилиндеринде коңшу мамлекеттердин сугатына сарпталат. Тагыраагы Токтогул суу сактагычына топтолгон суунун тең жарымын Өзбекстан алат. 42% Казакстанга агызылат, 7%-на Тажикстан ээлик кылат. Ал эми Кыргызстан болсо болгону 0,5%-ын колдоно алат. Для того, чтобы показать вам наглядно масштабы всей трагедии, можете посмотреть на то, как вода отошла от своих берегов. А раньше это все была река. Сейчас же остается небольшой канальчик. Советтик доордо Сырдарьянын суулары менен алдаганча ийгиликтүү колдонушчу. Мисалы, Кыргызстан Токтогул суу сактагычына кышкысын сууну ири өлчөмдө топтоп, электр энергиясын чыгарчу эмес. Жаздан баштап күзгө чейин сууларды Өзбекстанга, Казакстанга, пахта жана айыл чарба өсүмдүктөрүн сугарыш үчүн берип турчу. Анын ордуна Өзбекстан менен Казакстан Кыргызстанды кышкысын газ, көмүр жана нефти продуктулары менен камсыздап турушкан.
Бирок СССР таркагандан кийин бул система дагы талкаланган. Дегеним, коңшу мамлекеттер өздөрүнүн газын, көмүрүн жана нефти продуктуларын өзүбүздүн жаратылыш байлыгыбыз деген жүйө менен Кыргызстанга акчага сата башташкан. Койдер кожосу жок болсо оюндагысын кылат да, тура же тура эмеспи? Кыргызстандагы унчукпай калган эмес. Суу сактагычтар Кыргызстандын аймагында. Суу болсо Кыргыз мамлекетинин байлыгы. Мындан улам коңшу мамлекеттердин аймагына аккан бардык суу үчүн болбосо дагы атайын Өзбекстан менен Казакстан үчүн топтолуп, кийин аларга берилип жаткан суунун акысын төлөп турууну талап кылышкан. Анткени суу сактагычтарды техникалык жактан тейлөөгө ири сумма талап кылынат. Ал жүк болсо Кыргызстандын мойнуна артылып калган. Камгактай болуп шамалды айдаган жакка каңгыйбыз да калабыз. Жакшы укпай калдым. Бирок коңшу мамлекеттер сууну Кудай берген деген жүйөнү келтирип, сунушту четке кагышкан. Ортодон Казакстан суу сактагычтарды кармоого жумшалган каражаттардын кайсы бир бөлүгүн төлөөгө макул болгон. Кийинчерээк коңшу өлкөлөр чыгымдардын ордун газ же көмүр менен толтуруу аракетин көрүшкөнү менен майнап чыкпай келишимдер максатына жеткен эмес. Ой, электирин бүгүнөй. Белгилей кетсек, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчкө түшкөн бул алгачкы учур эмес. 2008 жылы суунун көрсөткүчү 7,5 миллиард кубометрге чейин төмөндөп, жарандар жарыгы жок калышкан. Эми дал ушул көйгөй кайра кайталанбашы үчүн март айында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан менен жаңы келишим түзгөн. Агалайык, Кыргызстан Казакстандан жана Өзбекстандан электр энергиясын импорттады. Анын ордуна Кыргыз бийлиги 2023 жылга чейин жыл сайын жай айларында өлкөдөн сугат үчүн суу агызып турат. Өкүнүчтүүсү, Казакстандан жана Өзбекстандан импортталган электр энергиясынын көлөмү жетпей, Кыргызстан Түркмөнстандан дагы электр кубатын импорттамай болду. Бирок ал электр энергия Өзбекстандын аймагы аркылуу өткөрүлүп жаткандыктан тобокелдиктери арбын. Өзбекстанда импорт келе турган линияда авария болуп, станциясында ремонт иштери жүрүп токтоп турат. Биздин максат элди кыштан алып чыгуу. Белгилей кетсек, учурда коңшу мамлекеттерде деле кырдаал курч, электр энергиясы аларга дагы жетишсиз. Мисалга, Казакстанда светти кезеги менен өчүрүү башталганы маалым. Мындан улам Өзбекстандагы өзүнө электр кубаты жетпей калганда, Түркмөнстандан бизге өтүп жаткан электр энергиясын буруп кетпейби деген кооптонуу бар. Казакстанда, Өзбекстанда да азыр бул жаатта кыйынчылык болуп жатат. Бүт резервтерин пайдаланып койду. Магистралдык желелерге азыртан эле күч келе баштады. Кыштан кантип чыгабыз деп, аларда да көйгөй чоң. Бул себептүү кошуналарга таяна бербестен энергетикалык кризистен чыгуунун кошумча жолдорун ойлонуп коюу оң. Кыргызстанда учурда 7 ири ГЭС иштейт. Алар Токтогул, Курпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үчкоргон, Камбаратай 2 жана Атбашы. Буга кошумча Бишкекте жана Ошто 2 ири жылуулук электр борборлору бар. Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө үчүн энергетиктер Бишкек жебинин кубаттуулугун көбөйтүшкөн. Азыркы тапта жептен 405-420 мегаватт чыгарып атабыз. Былтыр ушул маалда 280-300 мегаваттка чейин чыгарып жатканбыз. Эми болсо мунун үстүнө Кыргыз өкмөтү дагы 48 кичи ГЭСтерин курууга белсенүүдө. Алардын курулуш иштери жаңы жылдын жаз айында башталат. Бирок быйылкы кыштан свет өчпөй чыга алабызбы деген суроо дагы деле бар. Кыргызстандын калкынын саны жыл сайын көбөйүүдө. Экинчиден, социалдык курулуштар өнүгүүдө. Мектептер, турак жайлар курулуп, жыл сайын электр энергиясын керектөө дагы өсүп жаткандыктан, өндүрүлүп жаткан электр энергиянын көлөмү колдонулуп жаткан көлөмгө шайкеш келбей жатат. Мен түшүндүм ба? Эй, Светакай! Сезимсиз жашоожу! Анын үстүнө Кыргызстанда керектөөнүн өсүшү криптовалюта менен алектенген майнерлердин Кыргыз рыногуна келишүү менен да байланыштуу. Анткени Кыргызстанда электр кубатынын наркы бүтүндөй регион боюнча эң арзан. Кыргызстандын коңшуларында 2 эсе кымбат. Майнерлер расмий статистика боюнча электр кубатынын 8%-ын сарпташууда. Мындан улам Кыргыз өкмөтү Кыргызстан боюнча 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Бул эмнени түшүндүрөт? Азыр чайнап бергенге аракет кылабыз. Жанагы эмне эле? Тигиче. Счетчик. Я.
Счетчик. Счетчиктин баары буралган. 5 жана 10 киловаттык чек бир эле маалда бир нече электр жабдууларын колдонууга бөгөт коет. Мисалга сыналгы, кир жуугуч, машина, муздаткыч, чайнек, лампочка, компьютер жана жылыткыч. Эми электр энергиясын сарамжалдуу колдонуш үчүн энергияны эң көп соргон электр жабдыктарын бир маалда эмес, кезеги менен колдонууга туура келет. Мисалга, бир фазалуу абоненттердикин эсептеп берели. Эгер сыналгыны, энергия үнөмдүүчү лампочканын 10 даанасын, муздаткычты, плитканы, микротолкундуу жылыткычты жана үй жылыткычты бир маалда баарын тең сая турган болсок, электр кубаттуулугу болгону 4,8 киловаттка жетет. Анын үстүнө үтүк же кир жуучу машинаны сайып салсаңыз, анда чектөөдөн ашып, светиңиз өчүп калат. Энергия күндөн күнгө кымбаттап атат. Өндүрүшкө, карапайым элге кыйын болуп кетти. Андыктан үтүктү сайсаңыз, жылыткычты сооруп, кир жууганатсаңыз, анда плитканы өчүрүп коюу кажет. Айрыкча жарандар электр приборлорун эң көп колдоно турчу сааттарда үнөмдүү болуу зарыл. Таңкы саат 7-ден 10-го чейин, кечки саат 6-дан 9-га чейин электр кубаттуулугун көп соро турчу жабдыктарды колдонбой эле койгон дурус. Болду, айтпайм. Канча айттым? Сага курон кайра сөз. Эске салсак, былтыр кезеги менен жарык өчүрүүлөр болбойт деген убадаларга карабастан, Бишкектин чет жакасындагы Ак Жар жана Ак Босого жаңы конушунун тургундары улам свет өчүрүлө бергендиктен нааразычылык иретинде айлампа жолду бууп, дөңгөлөктөрдү өрттөшкөн эле. Быйыл болсо Алтын Казык жана Теңдик жаңы конуштарынын тургундары дагы 2 күн свет жоготуруп, акыры жол бууганга чыгышкан. Новостройка Алтын Казык объезднойду тосуп атышат. Элдин талабы мэриядан бирөө келип биздин светти чечип берсин. 2 күндөн бери свет жок, балдарыбыз тоңуп калды дешип атат. Эми бүгүнкү чыгарылыштын соңунда светтин баасына дагы токтоло кетпесем болбойт. 2022 жылдын июнь айынан тарта тариф болжол менен 7-10% жогорулай турганы маалым болду. Ага чейин 1 киловатт саат электр кубаты 77 тыйынды түзөт. 700 киловатт сааттан ашса 2 сом 16 тыйындан эсептелет. Ал эми бийик тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн 700 киловаттык чек алынып салынган. Эми алар 77 тыйындык тариф менен гана пайдаланышат. Майнерлер 1 киловатт саат электр кубатына 5 сом 4 тыйындан төлөшөт. Өндүрүш ишканалар болсо светти 3 сом 28 тыйындан колдонушат. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Бүгүнкү чыгарылыш кызыктуу болсо, анда лайк басып, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.